бізге қайырған. Aka mikrofonu şurada kalsın. Kızım düşünce öylesi var. Yerime almaz gelmişim. Bu işim yok da uğrup kokoreçlerin arkalarından yürümüşne falanın bileği varsa yenenin cüreği varsa neyse şurada kamadı benim. Kızım turalacaklar. Ciddi olasa kim var? Ben saksandan aşık etmezsem özümün devleyle var. Sizden sonra şurada kamadı benim. Pulu varlar şimdi arkasına işini var vurup gidebilirim. Avukat Karabay Baysal. Бұл Туған айлы үкіметі бойынша бұға чейін Исмаилов Ермактан қылмыштуу жер сатқан иштери 2 жылдан бери чукулду иштер козголуп, экөөсү соттон өттү, азыр үчүнчүсү СМГ тергеп атат. Бул Абитова Сүйүмкан боюнча мен айтып өтөт элем. Абитова Сүйүмкан 2019 жылы Төлөкөн айлы өкмөтүнүн башчысы Алмаз Абдукаримовду Алмаз Абдукаримовдон bir çek üçün 23.000 dolar, al 2 çekte 46.000 dolardı esepte verip, Abitova Suyumkan'dan atынан Төлөкөн айлы өкмөтүнүн атынан токтом чыгарат. Токтомду колуна бергенде, ал 46.000 доллар акчаны берип атат. Андан кийин ошо 46 токтомдун негизинде Сүйүмкан сразу эле Алмаз өзү келип өлчөп берип атпайбы? Өлчөп бергенде Сүйүмкан дароо эле жерди казып, аны короо кылып пескоблок менен уруп коюп атат. Анан былтыртан баштап үйдү салып, быйылкы жылы үйдү жабайын деп калган. Анан Сүйүмканда ошол жерде 8 чек бар да. 8 чекти алганда бул Сүйүмкандын эле өзүнүн бир туугандары алып атат да мына. 2 чекти Абутова Сүйүмкан алса, Абутова Махаббат деген эжеси 1 чекти алат. Абутова Рахима деген дагы 1 чекти алат. Ашыркулова Шайыр деген 2 чекти алып атат. Субанова Салтанат деген 1 чек, Арипов Рыспек деген 1 чек. Ушу менен бул 8 чектин ар бири 23.000 доллардан булардын ар биринин атына Төлөкөн айлы өкмөтүнөн токтом чыгып атат 2019 жылы. Булар ошого ишенип, мыналар үй салып атат. Анан быйыл 2020 жылы мына эми быйыл үстүн жабайын дегенде келип, усталарды уруп, ага чейин да 1-2 күн мурда коркуткан экен. Окуя болгон күндөн 1 күн мурда мени адвокат кылып жалдап алган. Эртеси эле ушул окуя болду. Бул окуя болор мисалы азыр бул Абитова Сүйүмкан мошенник, элдерди алдаган, элдерди кызыл китеп кылып берем деген деп 2 кылмыш ишти каттады деп мына пресс жазып чыгып атат. Ошо 2 кылмыш ишти козготуп, эмени мына жерде ошо 8 сотикте келе, ошо 8-нчи адам Арипов Рыспек деген буга чейин мына Сүйүмканга тилкат жазып берип атат. Бул жерде акчаны кимге берип атат? Сүйүмкан акча берип атканда күбө болуп атат. Азыр ушул адамга басымдуулук кылып, ушул адам азыр Сүйүмкан мага кызыл китеп жасап берем деп акчамы алган деп туруп, мошенничество менен арыз каттатып атат. Мына Исмаилов Ермат болсо больницада жатканына карабастан мына звонок кылып атат. Акчаны алгандыгы жөнүндө мына Алмаздын СМСи турат. Буларды тактап териштирген эч ким жок. Эптеп эле кайра Сүйүмканды жаманатты кылып, бул мошенник экен, бул жер саткан экен, мурда соттолгон экен деп туруп, жалаң кабарларды берип, мунун адвокат Карабай Байсаловдун айткан урганы далилденген жок дейт. Мына эксперт кече келди, далилденбесе мына сүрөт турат. Больницага баргыла, больницага киргиле. Мен жалган эле үйүндө базарда жүргөн аялды уруп кетиптир, антип кетиптир деген жокмун. Мына тергөөчү 2 кетме менен лопатаны сабын алды. Кандар бар, оны экспертизага тапшырбадыбы Кудай билет. Тергөөчү ошол жерде бутуна бычак сайып атат. Бычакты даже издеген жок. Мына ушул окуянын бардыгы жөнүндө мен Ош облустук прокуратурасына кече арыз жазгам. Мына көчүрмөсүн силерге берем. Мына булардын бардыгы, мына тилкатты, мына сүрөттөрдүн бардыгын силерге таштап кетем. Журналисттер жазчу болсоңор туура так маалымат менен жазышыңар. Журналисттер болсо, мына жалган болсо, больницага барасыздарбы? Больницага көргүлө акыбат. Андан кийин мына мен ушу Сүйүмкан жерде жатканда, жерде жатып эстен таныптыр. Эстен танганда өлүкпү, тирикпү деп ичине Исмаилов Ермат чуукту сайып көттүр. Чууктун да изи турат. Мен келгенде Сүйүмкан
кыбырап жатыптыр, жанында бир киши туруптур. Ал киши ошол жерде камокто иштейт экен, темир саткан камокто. Муну аял өлүп калды окшойт. Жардам бериң деди. Мен скорый чакырдым, скорый келип алды. Кабар бердим, шаардык милициянга рахмат айткым келет. Шаардык милиция дароо келип, ошо үйдү бузуп аткан кылмышкерлерди кармап турду. Кара Суу РОВДсынын милициялары 1,5 саатта келди. Мына Ош шаардык милициясы кабар берип атат. Дыйкан кышта Касиет ресторанын жаны деп мен айтып атам. Ал Кара Суу РОВДсыны келип алып, силер коргон дегенсиңер, биз коргондо жүрөбүз дейт. Бул Кара Суу РОВДсынын начальнигин бул ишке өтө көмөктөшүп атканын Кудай билет. Себеби тергөөчү бир дагы кече мына арабамдан усталарды алып келдим. Усталар бизди милиция чакырып атат деди. Мен анда силер менен кошо барам деп, мен западныйда күтүп отурам. А милиция менден мурда барып, западныйдан ары карактан усталарды тутуп алып кетишти. Мен күтүп отурам. Акыры мен анын телефондору өчүп болгандан догадываться этип, Нариманга барсам, тергөөчү экөөнү сурап койдум, бирөө калды дейт. Алар көрбөдүм, окуя болгон жок деген. Эми ушул жакшыбы? Монда сүйүмканды ким уруп атат? Окуя болбосо, урбаса, ошол жерде иштеген усталар көрбөсө, Күбөлөр болгон экен да. ал жерде 8 уста иштеп атат. Мен ар бирин арызга көрсөттүм. И еще КамАЗист бир Руслан деген бала КамАЗ менен таш төгүп аткан экен. Руслан кече мен звонить этсем, ооба эже көрсөтмө берем деди. Үйүңө барып көрсөтмө алайын десем, кечинде жок эже мен башка жактамын, менин ишим чыгып калды деп атат. Эми көргөн күбөлөргө дагы басымдуулук кылып, наоборот, сүйүмкандын үстүнөн бул жер саткыч, бул мошенник дедирип, арыздарды каттатып атат. Ошондуктан мен Ош облустук прокуратурасына өтүнүш жазып атам. Бул иш Кара Суу РОВДсында объективдүү тергелбейт. Ошо сүйүмкан мошенник болсо, элди алдаган болсо, сүйүмканды урганга чейин эмне үчүн даттанышпайт? Же милиция бүгүн келдиби? Милиция күнү-түнү иштейт. Ошо сүйүмканды алдап акчасын алган болсо, ошол күндөн арыз жазбайбы? Мына бүгүн мына алдап атат, мына көрүп атат деп. Сүйүмканды уруп, сүйүмкан больницага түшкөндө, анан мошенник болду деп арыз жазабы? Алардын тилкаттары дагы турат. Бул Кыргыз Республикасында чындык бир мыйзам ченемдүү иштелбейби, же чоңдор басымдуулук кылып эле неметип эле. Мисалы Кара Суунун бир да тергөөчүсү начальнигинен жогору объективдүү кылмыш ишти тергей албайт. Аны баарын эле белгилүү. Ошондуктан бул кылмыш ишти ушу сүйүмкандын үстүнөн түшкөн арыздарды дагы, сүйүмканды уруп кеткендерди дагы Улуттук коопсуздук комитетине же МРУга котормой сайын бул иш объективдүү тергелбейт. Мына сүйүмканды урганда Ош шаарынын милициялары өздөрүнүн территориясы болбосо дагы милициялык ант берген үчүн ошолор кармап турду. Кара Суу РОВДсы апарып, алар менен сүйлөшүп туруп, аларды кой берип жатат. Алар азыркы күндө Фейсбукка жаманатты кылып, сүйүмканды ар түрдүү сөздөр менен чыгарып, бул мошенник алдаган дейт. Анан дагы 2 күндөн кийин анан мага өтөт. Буга чейин деле мына аксакалдар ушундай пресс-конференция бергенбиз. Ушулардын сүрөтүн коюп алып, мени алдап кетти, акчатып кетти деп чыгарды. Мына 2 күндөн кийин дагы ошондой материал чыгышы уже даярдалып атат. Себеби Ермат звонить этип, сүйүмканды эскертип атат. Эми арызыңды албайчы болсоң, сен көрөсүң. Мен акча жалдап болсо дагы силердин шармандаңарды чыгарамын, адвокат экөөң, керек болсо өлтүрүп кетем деди. Мына мен азыр прокуратурага менин жана подзащитниктин өмүрү коопсуздукта турат деп арыз менен кайрылып атам. Ким сүйлөйт? Анан дагы мен айтып кетейин, бул жерде госрегистр алмаштырып атат, тез токтомдоруңарды бергиле деп туруп, муну 8 адамга жазылган токтомду Төлөкөн айыл өкмөтү Алмаз алып кетип атат. Руслан Алтын деген бала үчөө келип алып кетип атат. Азыркы күндө токтомдорду жок кылып берип атат дагы. Булар үлүш жерге салып алган дейт. 2010 үлүш жерге бирөөнүн үлүш жери болсо, үйдү коргон кылып салып шыйпырына жетмес, бир кирпич коюп көрчү бирөөнүн жерине. Кирпич менен башың жара чабар, бул менин жерим. Исмаилов Ермат уруп кеткен. Мен дагы 2 жылдан бери соттошуп атам Исмаил Ермат менен. 300 миң бергендерге не болуп атты. Мен акча берем, акча бербегендерди токтом кол коюп катчы. Ал баягы акча бергенге токтом турат, акча бергендерге калып жок катып. Мына кече
tekerip geldim. Tekerip kapsular döküldü, püt toplumları çok hoşlar koydu. Jurnallardan öldürdük derdi. Buna alır, Karasu'da sot kovardığı da buna Nurlar Korunmayıp diye sotun altında Prezidentin hocasının nemesi oladı, yukarısı oladı diye. Koyak oradan roşak var kadar, olmadan gelgenliğinde uyak sözler benden buna yermek beni sakallar söğüt koyardı. Evlimi getirdi. Buna aldı, o güler ben bana şeyde. Olman gelmeyi, biz akşam basıp koyar, geri satkan bunları milyoner iken de. Sucu sotlar karpsalar, o ilan etti. Buna aldı, bir balam var, 5 balası var. 40'ta çıktı. Buna yemçe geldi. 97 yılı yemçesi olmam, şirketten geldi benim büyüğümün nimesi. O çok yemçesini yapmaya bir yetet alır. Yalan pul verir kim böyle? Pul verir ki çok. Buna alır, onun gibi ki o adamlar cömert diye adam alır, yeki olan oldu, alır verir tabi. Buna dağadır, aktarı alır, diğer bir evde göklerini alır bırakır.